ардактуу көрөрмандар, кайрадан сиздердин назарыңыздарда менин айылым көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Талас областына караштуу Кара Бура районунун Бакайыр айылын көрсөтүүгө аракет кылмакчыбыз. Ал эми кесиптеш мына айланабыз болсо туман каптап, жамгыр, кар аралаш жаап жатканын күбө болуп турабыз. Аба ырайда суук, бирок ошентсе дагы баягы көрсөтүүбүзгө тоскоол болбой, туман дагы таркап кетет деген үмүтүбүз чоң. Буюрса. Ал эми биздин башка көрсөтүүлөрдөн өзгөчөлөнүп, бул жолкусунда башкача бир сюрпризибиз бар, аны айта кетпесек болбос. Сөзсүз түрдө. Бүгүн биз Атай менин айылым көрсөтүүсүндө мындан тартып ушундай ачкыч, анан колпусу менен бекитмекчибиз көрсөтүүнүн ортосунда. Эгер кимде ким таап алып, видеого тартып бизге жөнөтө турган болсо, анда аны кызыктыруучу белектер күтөт, тактап айтканда. Кыргызстандын ичинде эс алууга жолдомокчубуз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүнү үзбөй көргөнгө аракет кылыңыздар демекчибиз. Сен ачкычты ал, мен кулпун алайын. Сен ачкычты бир жерге кат, мен кулпуну бир жерге катам. Эгер кимде ким таап алып, эки киши экөөнү таап алса деле, келип ачып, видеого тартып жөнөтүштө, экөөнү тең белектерди беребиз. Ал эми азыр биз жакшылык мынакей ушул айылдын көчөсүнүн башында турабыз. Бул жерде мына эки айрылыш жол. Анда сен бир тарапка жөнө. Сен айылдын бул көчөсү менен айылды сен тааныштыр, бул көчөсү менен мен тааныштырайын, э? Кет. Саламатсыздарбы? Бүгүн Бакайыр айылдын түйүнөн сүйлөп жатабыз. Айыл боюнча 3 градус суук болуп жатат. Жолчулар алаңыңыздар. Калеби айыл өтегинде болсо, өткөрүүгө даярдануу түзө жүрүп жатат. Эртең көркөн оюну башталмакчы. Бүтүн айыл бетинин астында насос сататчылар келип сактаңыздар болот. Ал учурлар сиздерди күтүүдө. Биз жанагычта жакшылык экөөбүз эки айры жолго түштүк эле. Азыр мен бул көчө менен түшүп келатам. Бул жакта негизинен салыштырсам, таң эрте бардыгы уйдун сүттөрүн саап өтүп беришет экен. Бул жерге атайын сүт алуучулар келип алып кетет экен. Азыр биз ушул көчөдөгү эң көп уй сааган үйгө келе жатабыз. Таң эрте. Сиз бул жакка келип анан көрөлү. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Менин айылым көрсөтүүсү Бишкектен келдик. Сиздердин айылды тартып жүрөбүз. Атыңыз ким болот эже? Айгерим болот. Айгерим, э? Биз ошол көчөдө эң көп уй сааган деп сиздерге келдик. Канча уй сайсыз? 10 уй сайбыз. 10 уй. Күнүгө? Күнүгө 10 уй сайбыз, 2 маал сайбыз. Кача саат бүтөбүз? 10 уйду 1 саат 10 мүнөттө бүтүп коебуз. Ооба. Эми жумуш үчүн болот да. 2 маал сайбыз, 2 маалда 56-54 литр болот. Эртең менен кечкисин. Сиз негизи бул үйдүн кызы болосузбу же келин болосузбу? Бул үйдүн келини болом мен. Канча болду жака келин болуп келдиңиз? 8 жыл болуп калды. 8 жыл. Келгенден бери уште 10 уй сайсыз. Келгенден бери 10 уй эмес болчу, азыраак болчу. Эми быйыл 10 жеткиздик. Ооба жеткиздиңер, э? Ооба. Анан кандай эртең менен суук таң туруп 10 уйду 1 саат сайып келсиз? Кыйын эмеби? Ооба, ошондой кылып 10 уйду саап сүтүн өткүзөбүз. Ошонун акчасы менен өзүбүздүн бала чакабызга кийим алабыз, өзүбүздүн тамак ашыбызды кылабыз да. Ошондо канча киреше түшөт? Киреше мисалы биз азыр сүттү өткүзөбүз, күн ара өткүзөбүз, күн арада 1800-2000 сомго чейин болуп калат. Балким шаарга барып, мындай тарых келин болуп, уй сабай деп кыялданып кетпейсизби? Жок, эми шаарга барганда эмне жумуш бар? Айылда мисалы жумуш бар. Жумуш иштейм десең, азыр баардык жерде бар да. Бул бизде айылда жакшы. Айылда иштеген жакшы. Мен саап көрсөм болобу эже? Ооба, саап көрүп болот. Күч менен. Ооба, күч менен чоюп тартсаңар. Катыраак тарт. Ошону катты эле тарта берсе. Мынтсем эртең саап бүтөт окшойт. Биягынан
Ага бүтүп калды. Калды, Ооба, бул жака куюп топтойбуз. Канча литр саадыңыз азыр? Азыр 6 литр саадык. Бир уйдан 6 литр болду. Дагы 9 уй бар. Дагы 9 уй сайбыз. Бул жакта 9 уй калды. Бул жакта жолдошум жардам берет. Чөптөрдү салат, малдарды карайт. Саламат. Атыңыз ким ат? Юсуп. Юсуп байке, мынакей сиз азыр эжеге жардам берип атыптырсыз, уйларга жем чөп берет дегендейчи. Анан күнүгө канча чөп бересиз, канча жем бересиз ушул 10 уйга? Күнүнө мынча чөптү кетет деп айта албайм, бирок күнүнө 6-7 жолу салам. 6-7 жолу, мында кошумча дагы эмнелерди бересиңер ушул чөптөн сырткары? Жем бересиңер да? Жем берем, эртең менен, кечинде берем, 2 маал жем берем. Нелерди бересиңер? Кечинде атала бышырып берем уйларга. Эртең менен кебек берем. Тегирменден алып. Атала эмненин аталасы? Жүгөрү жем. Карабын, экөөнү аралаштырып. Муну мисалы үчүн азыр алсаңар канчадан түктөп аласыңар да? Түгү азыр 260-240 сом базарда. Бир түгү. Siz azыр канчанчы үйдү саап бүтүп калдыңыз? Азыр 3-чү уйду. 3-чү үйдү да 7 уй калды. Биз азыр көрсөтүүбүздүн эрежеси боюнча азыр дагы айылыңыздарды кыдырабыз, көчөлөрдү кыдырып дагы айыл менен таанышабыз дегендей. Сизге биз ийгилик каалайлы. Негизи эле 10 уй сааш кыйын экен, бирок ошентсе дагы ар бир уйда мына ушунчадан уй болсун деп тилегибизди айтып кетели. Баягы уюңуздар сүттүү болсун, Рахмат. Өзүңөргө да ийгилик. Күндө сүт алып кетесизби? Күнүгө канчадан аласыз? 15 сомдон. 15 сомдон кайка алып барып төгөсүз бул сүттү? Районда Арашан акционердик коомуна. Канча литр сүт согултуп кетесиз ушундай айылда? Канча көчөнү кыдырасыз? Ушу бар көчөнү кыдырабыз. 1,5 тонна, 2 тонна жакында болот. Сүт арзан эмеспи? 15 сом. Сүт арзан болот ата, жергиле кыйын болот. Эмнеге? Кымбат. 15 түшүп калды. Жергиле оор болот ата. Жакшы. Сүт өткөрүп турса, күндө канча чакка сүт өткөрөсүз? Күнүгө Күндө 2 күндө бир өткөрсөм, 20 литрден өткөрсөм, 20 литр. Канча уй сайсыз ушунда? 2 үй сайын. 2 уй сайсыз, 20 литрден 15 сомдон өткөрөсүз. 15 сомдон өткөргөндө ушунда канча сом деп каласыз? 2 Кандай анан? Жакшы. Алып келип беришет кыйындарын убагында. Өзүбүздүн балдар иштейт. Күнүгө аласыңар өткөргөндө же чогултуп? Жок, 10 күндө бир алабыз. 10 күндө бир алабыз. Ким сайт үйдү? Өзүм сайын да. Ооба. Келин жок, астылары кыз. Анан бала жашыраак. Өзүм сайын. Салам алейкум, кандайсыңар? Кандайсыз? Жакшы. Кандай? Сен атың ким? Нурманбек. Сеники? Мен Тилек. Тилек, канчадасың? 15 жаштамын. Сенчи? 12. Не кылып атасың азыр бул жерде? Аттарды сууга дайындап атканбыз. Эмнеге улаккабы? Жок, байгеге. Байгеге. Ойломо аттың кеп болбосун мени. Ушинтип келип суу атасыңарбы аттарды? Келип суугарып кетебиз. Сууга кетесиңер. Эмне улак жакшы ойнойсуңар силер? Биз жакта улакка кичинекей баладан каттан кишилерге чейин улакка кызыгабыз биз. Ой, сен ойногондо элесиңер? Ооба. Кадимгидей ойнойсуңар. Формаң жок болсо, кана форма. Менин формам сарайда тур. Сарайдабы? Жуганда сарайга барбайбы? Жүрүм сарайда. Sen бересиң атын мага? Hadi. Sen olsun kardeşim. Olay. Türkiye. Terin gidiyor. Kanatlar mı? Жылдый жака бастырып чыкканда булар түлкү ушундай нерселерди кармайт коем. Тауга чыкканда ба? Аттарды бастырып чыкканда.
окшойт, таза кандуу кымбат аттар. Буну биз жабагы кезинен баштап алып келип өзүбүз таптап атык. Таптап сыртка дагы байгелерге барып атабыз. Сен байгеге биринчиликке чыккан убактар болду? Көптөгөн орундарга илиндим. Биринчиликке илиндим, экинчиликке илиндим, айылдан илиндим, сырт жактан илиндим. Биринчиликке. Мында кызыктуу, эсте калган окуялар барбы? Айтып бербейсиң бирөө? Окуялар калды. Мен бир жолу ооруп барган байгеге. Анан кийин ошент Нурамбет деген иним бар. Ушу экөө менен биринчи, экинчи келгенбиз. Ошондо менин башым ооруп аткан. Чаң болгон сайын жүрөгүм айланып, ошондо өксүдө кузуп келген. Кандайда эле кузуп келатасың? Бар улакка түшөбү? Жок, улакка эмес, жалаң байгеге. Улар боттон бери минилдегенби жагандай? Неме жакындан баштап эмилип атыр. Эми Кудай буйруса жакында чоң байгелер болот. Жеңиштин 70 жылдыгына карата чоң байгелер болот. Ошондо Кудай буйруса салабыз. Мына бул жолу Малис байкенин үйү, мына сарай оңго жакта турат. Жакшы. Балдарды эмеден суу караткан жерден кармалды. Элдерди таң калсаңыздар, кимдерди? Көрүп эле. Кылмыш кылган неме дейли болуп туруп калдык. Эме, мен айылым менен көрсөтүп айке, сиз ушу жигиттер жаңы эмеде байкебиз жылкы байлайт, таза кандуу жылкыларды байлайт дегенден келдик да. Кандай, эмне жылкылар, качан баштадыңыз дегендей. Бул таза кандуу жылкылар минип келаткан балдардыкынан баштайын, Бул Расцвет деген. Бул мен минип келген. Сен минип келген. Бул тайдын атасын сатып келген мен. Атасын сатып келип, буйрук эмес экен, өлтүрүп алдым да. Анан кайра ээсине барып, ушу айгырдын баласы барбы деп сурасам, 4 күн болуптур туулганына. Буну 100 миңге алгам, 4 күндүгүндө. 100 миң сомго. Английский атасы. Жок, атасы араб, энеси английский. Аралашмада. Бул 4 айлыгымда алгам, буну $3,500 алгам. Bunun аты Барбара. Экөтен күлүп, булардын ийгиликтерин айтып кетсем, бул өстүн айылда эле чабылган бир жарышта. Үстүндө бул чабандес балам алдында тай кулап, анан тайдан секирип өтөм деп, бул тай мүдүрүлүп кетип, үстүндө бала кулаптыр. Өзү баласы жок биринчи келген. Баласы жок, жалгыз. Жалгыз биринчи келген. Бул кулаганда да бул балдар шамдагай өзү. Тискинди кой бербептир. Минейин десе, алдыда аттар кетип калганда чуркап туруп, мингизбей коюптур да. Кой бере берген экен, ошо мен өзү биринчи келип калды. Бакайыр элдин баары күбө да буга. Артынан эле удалаш бул келди. Экөтен инилерим болот, жардамчыларым. Бул жаңысында жылкыңыз не болот? Тараткан турбайсызбы? Бул. Не аты не таныштык? Бунун аты Рубик деп койгонбуз. Бул өзү энеси таза кандуу, английский. Атасы полкров деп коет. Жарым кандуу да, жарым таза. Ошодон буну Бакайыр эли өзү улакка кызыккан элбиз. Ушу Бакайыр элинин намысы үчүн улакка даярдап атам да буну. Улакка. Командага буйруса бул жаш бышты Кудайым буйруп дембетке да өзөт. Сылап сыйпап карап атабыз. Ошо Бакайыр элинин намысы үчүн багып аткан. Дагы бир айтып кетчү нерсе, Бакайыр эл деп калдым. Ноглар чапканда мен атым деле чыкпайт. Мисалы үчүн Кичкировка деген айылда чаптык. Кунан жарыш дегенден мен, тай жарыш дегенден мен 2 тайым алып барсам, кунандар чабыш кылып койду. 16 кунан чабылды. Экөө тең кичинекей тай.
Анан болбой отур, экөөнү кошо бердим. Эл ызычы болду. Кошпоп, жаш экен төбөлөм калат деп. Болбой кошо бердим, атайын алып баргандан кийин сууттук. Суутканда канча мээнет кетет. Айлап 3 ай, 2 ай кетет. Ошентип отуруп, бунусу биринчи келди. Тигинизи экинчи келип калды. Өзүнөн 1 жаштуулар менен кунандар менен чабылды да тай кезинде. Менин ушунча караганда улак аябай кызыгат экен да. Улак жөнүндө айта кетсем, бизде улуу кара чай деген бар, чоң токон ата деген бар болчу, койчой ата деген бар болчу, ал казак кыргыз тең келген улакчылар эмес да алар. Кайсы эстер убагында эле өзү дүйнөнү дүңгүрөтүп жүргөн улакчылар. Адан кийинки Бешкемпир Бакыт деген чыкты, Раушан деген чыкты, Асанов Раушан, анын балдары да азыр чабып жүрөт. Кыргыз Республикасы атка кызыккан бүт тааныйт болуш керек да. Айылдан Буурул деген ат чыкты, Вандам деген аттар чыкты. Бака Эрели аябай эле ат жандуу десем болот да. Мисал келтире кетсем, мен деле 1 жаш 8 ай болам. Тили аттан башкага келбейт да. Түндө уктап атса да, түшүндө ат көрүп, ат деп чыгат. Мунасы. Ошо биз каныбыз ошо ат менен. Демек, сиз сууңарда бир нерсе болсо керек. Сууда да бар деп айтышат. Биздин жылкылар көп бааланат да, Бака Айрдын жылкылары. Мен деле өзүм кесибим боюнча юрист. Анан шанс деле болду. Ленинский сотто деле иштеп жүрдүм, тергөө башкармалыгында деле жүрдүм. Бирок негедир ушу кесип тартты да мени. Кайра басып бердиңиз сайып. Кайра басып ушу кылып атканбыз. Алдыда студент кезде алган машиналарыма чейин сатып ушу ат алдым. Бир жагы ден соолукка пайда, бир чети ушундай элдин намысы үчүн деп бизге өзү түшкөн эчтеке деле жок. Пайда деле жок. Болгон акчабызды үйдөн жашырып, таркы берип коюп жептип. Жылкы алмай. Макул, анда ишиңизге келик. Дагы буюрса келечекте Кыргызстан сыймыктана турган аттарды чыгарат деп ишенели айке. Макул, амандыкта калыңыз. Мынакей бул көчөнүн аралап баскыч жакты туман дагы тарагансып калды, бирок ошентсе дагы аба ырайы суук бойдон эле калып жатат. Азыр биз болсо мынакей ушул көчөдө турган Адаш апанын үйүнө келе жатабыз. Адаш апа деген илгерки кыргыздын саймасын сайып, анан кийин ошондой эле курак курайт экен, андан башка да көп өнөрү бар экен. Андай баарыбыз чогуу кирип бирге таанышып чыгалы. Ити жок болсо эле. Негизи эле биякта аба ырайы абдан суук, чыдаганга аракет кылып атабыз. Азыр үй жакка өтөлү. Сымылда жердин баары тоң муз, абайлап баспаса эшик ачык экен. Бияктын суугуна көнүп калышкан окшойт азыр. Эже? Эже? Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы турасыздар? Биз келдик сизге атайын таанышалы деп. Менин айылым көрсөтүүсүнөн. Сымылда. Киргенче сүйлөшөлү. Жакшы, шаардан келдик. Ушу сиздердин көчөлөрдү кыдырып жүрүп, ушул жерде бизден жакшы турасыздар, кандайсыздар? Аман эсен келдиң. Албай, шаардан аман эсен. Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдым. Üşүгөн жоксуңбу? Суук экен. Бияк аябай суук экен, эшиктер ачык, суукка көнүп калгансыздар го деп атабыз. Ушундай эле ачыкта турат. Ушул биз сиздин укканыңызга караганда курактарды курап, сайма саятты уктук. Баягы кантсе дагы кыргыздын улуттук өнөрү. Келишинче саймалар саясий мурунураак биз каникей эмеси болуп иштегенбиз аялдарчы, кыздын себи деп. Анан кийинирээк шарт болбой ар кимибиз ар жакка тарап кеттик. Анан мен ошодон бери эле өзүм үзбөй үйгө балдарга, кыздарыма подарка деп тигип берип атам ар кандай немелерди. Могу сиздин чапаныңызда да өзүңүздүкү? Өзүм эми кирип көргүлө эми. Жүрүңүз көрөлү. Бияка, Жакка биз сымылда. Кыргыз үйү, кыргыз бөлмөсү деп коебуз го. Кыргыз үйү кылып койгондогум да. Жерине шыгамал салып, буяна түшкүздерди. Монун баары эже сиздин кол эмгегиңиз. Мына мен жаңылышпасам, кабырга курак деп коет. Курактардын эң татаалы ушул,
бул деген баягы майда көрүнүп тургандай эле көп машакатты талап кылат экен. Эже ушунун баарын өзүңүз тигип чыккансыз колго? Муну баарысын, шутамдын баарын өзүм неме кылдым. Шутамалдарды. Бул саймаңыз башкача сайма экен. Негизи мен көрүп жүргөндөрдөн айырмаланат экен. Деп коюп Чаткал саймасы. Чамурдун элге чаткалдыкта тиксейри кам, биздин айыл ичинде чаткалский деп эметип саябыз, чаткалдыклардын саймасы деп. Анан эми мунун немелерин кыздарыма да баарына бирден подарка кылып берип атам. Өзүм бир уул 6 кызым бар, мактыройм. Анан ушу кыздарымдын баарына эстелик болсун деп бирден баарына сайып берем. Анан бул өзүм балама арналган үйдөн, баламдыкы. Монун баары курактар. Бул баш жастык, узун жастык деп коет да. Кыздарыңыздын себин өзүңүз эле даярдап алып турбайсызбы анда ушинтип эле курап? Берем, ооба. А бул негизи эже бул өнөрдү сиз кайдан аркалап калдыңыз дегендей? Мен өзүм апам ушундай чебер кишилери. Бабам да апам да ушинтип кыздардын себин өзүбүз, биз 6 кызбыз. Анан өзүбүздөн септи, анан коло коңшулардын ушундай көбүнүн себин курачу апам. Анан өзүбүздөн баягы апамдан калды, анан өзүбүздүн да баягы неметип сайып эми үйрөнүп калдык. Мен да өзүм 6 кызым бар, ар кимге чакыра бергенге да болбойт. Анын үчүн өзүм эле ушинтип тигип. 6 кызыңыздын баары сайма саят, курайт, баарын үйрөткөнсүз. Бир кызым калды, калганын баары өздөрүнүн жумуштарын өздөрү бүткөрүп алат. А муну кандай, кайсы убакта курайсыз? Үйдө отуруп алып? Эми колум бошто, балдар уктаганда, колум бошоп калганда, анан бир мындай убакыт болуп калат дечи, ошол кездерде отуруп сая калам. Анан небере кызыма үйрөтүп атам, 5-класста окуп калды. Муну мындай буйрутма берип келип берсе отуруп саясыз да мунун баарын жасап бересиз да, заказ берсе. Мастер заказ каалап мынтип эме кылгандарга тигип берип атам. Мына жастык чалар экен, Муну эже кызык болуп атат, кандай кылып саят? Мен анткени деген мындай жөнөкөй сайманы көрүп жүргөмүн да. Бул чаткал сай. Биягынан, тескери жагынан оюп эметип алабыз. Анан мындай ине менен бул болсо кадимки эле уйдан каналган ине. Башка эч деле немеси жок, кыйындыгы бул. Жана уйлардан эле каналган инелерден алып алабыз. Анан тип сая беребиз. Бул эми бул көп эмеге караганда оңоюраак эле. Мынтип эле. Ошентип сайып кетирип турбайсызбы? Бул жагын көрсөтөлү да. Бул жагына мындайнан. Мен аракет кылып көрөйүн, монтип эле бир жерине. Мен узун чыгарып окшойт, Бул окшошо мынтсем. Сиз кылып көрсөңүз. Кенде буягында түп калат. Кайта тартканда ошол мындай биздин эмеде размерде түп кала берет да. Бул жиптердин атайын тандап аласыздар да, буга да ылайыктуу. Азыр мурунураак тата алболчу, азыр болсо Кытайлар келиптелген жипти чыгарып атат, ошодон алып эле тиге беребиз. Ушинтип балдарга, баягы кыздарга өзүмөн эстелик болсун деп эле баягы илгерки немелерди калтырбай. Саламатсыздар. Неберелерге үйрөтүп тигип атам. Келиңиздер, келиңиздер. Бияка, келиңиздер. Каяктан келиптсиздер? Ой, шакка келип атабыз. Сага жакындашып коелу деп. Сенин иштериң немелер ушунун ушу бир аз калбады эле ушул. Бул туш кийиз. Бул туш кийиз. Ошо өңдөш. Эликти көп чагылдырат окшойсуз эже туш кийиздерге негизи. Мунун көбүнчө кыздарга байкашымча. Бир кызым ушуну каалап атат да, ушуну тигип берди. Эликтерди. Аябай кооз, өңдөрү да, түстөрү да акмыш. Айтуу менен ушуну тигип атам да. Ушу жаш кезинен эле ушул тигетибиз. Өзүнүн жаш балдарын жаш убагында да тигип жүрчү. Сиздер дагы биз бир канкей деген айткан болуш керек. Канкей деген эме уюштурганбыз өзүбүзчө ишкана. Анан бир көп иштеп, элдин заказын көп алып ушинтип калдык. Себин тиктик. Анан бир шарттар менен булар Бишкекке кетип калды. Анан мен да ден соолугума байланыштуу бул келин да өзүнүн шарты менен. Эже бул мисалы үчүн ушундай туш кийизди буйрутма берсе, кыздын себине канчага жасап бересиз? 15. 15 туш кийиз, кыздын себи? Неме да. Бул баркыт да, коба. Жүрүлөм тиги жакка отуруп, аңгем неме сүйлөшөлү, аяктан да көрүлө. Жакта да булак.
Мен байкашымча бул жакта могу белдемчелерде модада окшойт э. Көчөлөрдөн да көп байкап калдым, апалар анда сайма мындай оюлар түшүрүлгөн. Артисттер келип кеч эмеспиз да, анан эми кыргызга баарыбыз көчүп калбадыкпы? Баарыбыз бирден, экиден алып ушинтип. Жакшы да жарашат экен. Анан мен азыр бул жерде бир курактыкты көрүп атам, апа. Жалтырап аткандан көзүм түшүп атпайбы кагыстан? Бул эмнеден? Бул жанагы подарка. Кантип окшойт? Подарканы оозун байлаган эмеден тийип койгон жана. Сыртындагы клёнкалардын. Жоңалтырбайт экенсиз да. Бекер эч нерсе кетпейт экен да. Жаккан нерсени ушинтип бир нерсе кылып иштеп койгом. Оригиналдуу болуп тур, жалтырап. Кимде-ким үйдө фантиктер болсо мына монтип курак куруп алсаңыздар да болот экен. Бул өтө оригиналдуу да көрүнөт экен. Жакшы идея экен. Эже муну кандайча келип келди оңузга? Жылтырап көзүмө жакшына көрүнгөн үчүн эле тигип койдум да, мектепте. Көрөйүн дедиңиз. Көрөйүн деп. Болду ана. Жакшы. Жакшы анда рахмат, жакшы туруңуздар. Чай ичкиле отуруңуз. Иштик эже, биз нан степ апа, мындан арыда сиздердин айылыңыздарды дагы кенен чагып бериш үчүн таанышабыз, дагы көп нерселер тартабыз дегендей. Рахмат, мен нан степ эле бысыңыздар. Рахмат, жакшы туруңуздар, улан. Жакшы туруңуздар. Көрөсүз эже. Кайта келгенче дагы жакшы башка иштер. Жакшы таймаларды сайып, макул. Жакшы туруңуздар. Assalamu alaikum. Alaikum. Qanday ekan? Жақсы Құдай, өзіңер қандай. Bu magazinga dükkanga borib bunu fasol ötük. Fasol. Çay pay alıp keleyik dep baradık balama koz. Atınız kim? Taş oğalayşı. Atım canı uzak. Bu kimde taң olsanız gerek. Men Elter telekanalına men ayılımdan görseteceğim ayka. Жақсы. Qanchadan satasiz fasoldu? O fasol bazım patkan bayında 37'den alat qolayım şu magazin. 37'den болады. 37. Bu yıl arзан го demiyor. Bu yıl arзан былтырғыдан. Былтыр жақсы болған ата. Bu yıl qancha gektar aydadınız? Qancha tushum aldınız? Bu yıl 2 hektar aydağım. Şonun 1,5 hektar oldu. Qalanın su jetpey qaldı. Su tartış bolup qalanın şu. Bitken oy alğamız şonu. 1-2 tonnaday. Şunu ötküzüp atабыз hem akıl çetnen. Çay çapıqa jaratабыз. Hazır bunu alıp barıp emnelerdi alayın da otasiz? Hazır yürek tümay, çay. Жеңе жөнөттү. Жеңе жөнөттү, татты батты. Бала чаканы но каташыда. Жакшы. Ошол. Өткөн жылдары Фасолдун басканда болду эле түшүмү кандай болду? Өткөн жылы 120га чейин барып токтоду го. Бу йыл андай болбой калды ошо. Былтыр эмне кыла алдыңыз Фасолдон? Пайда тапканда? Былтыр пайда тапканда ошо бала чакага кетти, нары бери контракт дегендей. Кыздар окуйт ушундай болуп атат иншалла. Эми байке фасолдун канча сорту бар, түрү бар, кандай сорттору бар дегендей? Бунун сорту көп эми. Айтып берсе биринчи эми эң башы кызыл чаар деген болчу. Анан кызыл чаардан кийин анан юбка дегени келди, анан красавчий келди. Анан боксер дегенин айдадык. Анан калса кийин жанагы неме деп коет, мотоцикл деген бирөө чыкты, аны айдадык. Анан лопатка, анан американка, анан китаянка. Анан томатный деп айтып толтура. 15 чакты сорту бар чыгылы. Аттар эле укмуштур бай, боксер, красавчик деп. Мотоцикл дегенди карасаң өзүнүн мотоцикл келе аткан айдаган сүрөтү бар да бетинде. Боксер дегенди карасаң өзүнчө бир топ-томулук жана боксерлордой дейм аны. Ошонусуна карап. Анан юбка десең карасаң жарты кызыл юбка кийген кишидей да. Кишидей аялдай. Аялдай ушундай. Анан дагы жана томатный деген томат жазай билбейм кып-кызыл. Кып-кызыл. Ия. Бу өзөктө жей турган Ташкентский деген болор эле мурунракта. Ал чоң полого коспейт дейт кайдаман. Эми сиздердин айылда кайсы жылдан тартып фасол айдап баштадыңыздар? Башында ошо фасолду чапкан техникалар бар беле? Жок болчу. Ошо башынан баштап айтып берсеңиз. Мурун муну жулуп алчык, алып келип турган асфальтка төшөйбүз, чаңга төшөйбүз, анан тебелетебиз. Тебелетип алып анан аны элейбиз, бешилик менен паязын алып анан өзүнчө жийнейбиз. Бул мурунку өзүнчөлөр тозак болчу. Анан азыркыдай шүбүр комбайндар келип калды, азыр жуласын даже. Былтырлар азыр өз жулуп берет, өзү чаап кете турган комбайндар келип калбады. Бул жергиликтүүлөр эле сатып алып келишти? Жергиликтүү эл баягы өкмөт кам көрүп атабы, иши келип атат. Быйыл өзү ошо жөөктөп чаба турган комбайны келтирди. Аны бирөө чаап кетет экен, бирөө келип терип кетет экен.
Ой, укмуш. Бирде укмуш жаман, бирок эми фасолдун баасы ошого карата түшүп кетти да. Түшүп кетти. Мына карабайсызбы. Эми быйыл кандай күтүп атасыздар? Быйыл кандай канча баада? Эми элдин көпчүлүгү жартысы картошканы көбөйтөбүз, фасол сал азайтабыз болот. Былтыр айынан айын буудай деле айдап, жер айдап фасол кылып атабыз. Буудай айдаган жерлерди бузуп фасол айдагандар да болду го. Өзү ушундай болду. Эми турктор келип көп алат деп уктук элек да. Көбүнчө Турция дейт, эми биз деле билебиз, өзүнүн эле Кыргызстан эле алып атып берден, анан терден каяка кеткенин билбейм. Кыргызстар алат, анан берде магазинге өтсөз, магазин деле апарып ошо түркүн өткүзөбү, кыргызын өткүзөбү. Өткүзөт ишеги анан. Ошо. Жакшы. Быйыл жазгы даярдык иштери жакшы. Жазгы даярдык иштери эми буюрса болот, эми күнчүлүк келатып анан айдайбыз. Себебибиз баягы неме айткандай эгин бар, аны себеп койгонбуз. Анан эми буну себебибиз ошо менен бул чай чопок болот, шыгылып аташ болот. Ошо үйгө бүткөккө жардам болот. Буюрса магазинге да келдик, мынагы магазинден ушу азык-түлүк магазини, ушерден алабыз, азык-түлүк алабыз. Канам балам, алда бир жагын мынакей жакшы. Азыр магазинчиге сүйлөшүп алабыз. Саламатсызбы? Фасол. Болду. Канчадан келиптен бар? Батканбайын 37ден экен. Саты канча болду буякты биздикин? 24 көр. 37ге. 37. Мына жетет. 588 Чай чобого жете турган болду. Да, эми бир 914 сом болду. 914 сом бар. Май барбы? 9 болду. 919. 919 болду. Майыңыздан бир 5 литрlik, 3 литрlik ошодон берип коюңуз бир. 5 литр. Жакшы. Мына наватыңыздан бир канчадан, ошодон бир пачка берип коюңуз. 130. Наваттан берсеңиз. 919, 430. Пакет берейинби? Пакет бериңиз. Сизге каршы болуп калдык кана? Пакетке каршы болсоңор 10 сом. Мындай ручной эле берейин. Ошондой бериңиз. Болду, салый. Катырсыз, муну ачыңыз сиз. Мен сизге жардамдашайын. Мынакей. Макул саламаттамы эже? Мейлі мынакей, жақсы болду балам эми. Байке. Жүрүйгө, Күздөтө. Санаңыз сүрөлө. Күздөтө. Жайды жайлата иштеген эмгегиңиз да. 3 мезгил тынбай эмгегиңиз. Ооба. Эми ушу жайды 3 мезгил иштеп кышкысын баарын сатып, күнүмдүк турмуш менен эле ушуга эле жетет экен да. Ушуга жетет, анан көп болсо жакшы болот, кымбатыраак болсо жакшы болот, анан арзан болсо эми азыр эми ким билет, ар кандай болуп атат. Макул, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мейли, сизге да рахмат. Балам ар. Кел, сен муну сүйрө. Макул, жакшы алыңыз аке. Макул, кел колду. Макул, жакшы. Мейли, жакшы. Мен азыр Айылдын Борбордук көчөсүндө келе жатам. Ал эми биз жана жогоруда сөз кылган мына ачкычты мен ушул жолдун чекесинде жайгашкан. Оппа. Салынып бүт элек мынакей пайдубалы тургузулган там бар экен. Азыр ушул жерге хатууну чечтим. Азыр ойлонуп көрөлү кайсыл жерине ылайыктуу деп. Ачкыч кичинекей, көзгө көп көрүнбөйт. Ошондуктан биз өтө татаалдаштырбай, мына салып коебуз. Мынакей. Бул эшик экен, мына эшигинин жанында эле 1, 2, 3, 4-чү катарда кирпичтин ортосунда турат. Ал эми азыр мен ачкычты каттым. Эми жакшылык кулпуну кайда катат экен, чогуу көрөлү. Биз бул айылда келгенибизде балким туман кетип күн жылып калат болуш керек деп, бирок шартка байланыштуу андай болгон жок, дагы деле суук. Калтылдап тоңгонубузга карабай айылдын ичин кыдырып жүрөбүз. Ал эми башында сиздерге сөз бергенибиздей, көрсөтүүнүн өзгөчөлүгү болгон кулпун менен ачкычты болсо кесиптешим катмак, ал эми кулпуну болсо мен катмакмын. Азыр мен өзүм кулпумду ушул жерге катканы турам. Бул жердин дарегин айта турган болсом, сол тарабында
бала бакча мөлтүр бала бакчасы десек болот. Ал эми оң тарабында болсо Борбордук көчө. Ушул жерде мындай бир дөңгөлөк тык бар экен. Ушу дөңгөлөктүн астына бекитебиз. Мындай кылып туруп бекитип коелу, түп жагына салып. Апа. Эгер кимде-ким бул кулпуну азыр көрбөгөндөй кылып бекители. Эгер ушул кулпуну кимде-ким таап алып, андан кийин кулпуну тапкандан кийин ачкычты башка бирөө таап алса, ал келип экөө биргеп кулпуну ачып, өздөрүнүн чөнтөк телефонуна болобу же кандайдыр бир видеого тартып аппарат менен тартып бизге жөнөтсө Кыргызстан ичинде эс алууга жолдомо бермекчибиз. Тапканга аракет кылыңыздар. Ал эми мен айылды мындан алам. Азыр ушул көчөдө чакан ишкана бар деп уктук. Нагыл үйдө экен. Сымылдап бияк тоңуп калыптыр муз. Таттуу азыктарды чыгарышат экен. Анда азыр кирип таанышып чыгалы. Кандай азыктар жасалат? Саламатсызбы байке? Кандайсыз? Даяр, формаңыз даяр экен. Иш кызы жүрүп атканго. Биз менин айылым деген көрсөтүүдөбүз. Ушул көчөдө сиздердин ишкана бар деп угуп анан келип атабыз. Таттуу азыктарды чыгарат деп. Бул жака, биякта дароо эле жыт кирет экен да. Булочка, пирожныйлардын жыттары. Көнүп калганбыз. Табитте ачкан сонун жыт болсун. Ай, мынакей. Иштин баары биякта турбайбы, торттун баары. Саламатсыздарбы? Иш илгери болсун. Тортторду жасайт экенсиздер да? Биринчи муну кийин. Шапочкасын кийип, анан кийин тааныштырып чыгасыз буюрса. Бул ишти баштаганыма 10 чакты жылдай болуп калды. Анан башында негизи бул идеянын келген себеби биз чакан магазин ачып калдык күйгө. Анан ал магазинге товарды мен өзүм ташчым, товарды өзүм доставка кылып, көбүнчө товардын көбүн Казакстан, коңшу Казакстандан, Тараз шаарынан ташчык. Анан бул келген товардын баары импорт катары болуп калчу да бизге. Ошол товардын арасында азыр биз жасап аткан печенье, таттуулар бар болчу. Анан мага бир идея келди, бир жагы өзүм ойлондум да, ушул болбогон ушул печенье токочту да жасай албайбызбы өзүбүз деген бир идея келди. Анан өзүмчө изденип жүрдүм, бул составында не бар болду экен, кандай жасалат деп изденип жүрдүм. Бир жакшы сөз бар го, эмнени ойлонуп жүрсөң ошол адам магнит катары деп. Жакшы нерсени ойлосоң, жакшы нерселер өзү сага, жакшы кишилер сени көздөй өзү тартыла баштайт деп. Ошону сыңардай болуп, мага бир шаарда иштеген бир жээндерим жолугуп калды да. Көрсө ал ушул печенье чыгарган цехте иштейт экен. Анан идея менен бөлүштүм эле. Ал сразу эле мага ой, Тайка, анда мен сизге жардам берем, мен баарын билем, сиз только башка нерсесин обеспечение кылыңыз, финансы менен башка нерселер менен калганын мен жасайм деди. Ошо менен 2 киши болуп баштаганбыз башында. Өзүңүз да торт жасаганды билесизби? Өзүм торт жасаганды билем, бирок печенье жасагам. Печенье башында өзүм жасап, өзүм жасачым да. Азыр бул эжебиз силерге элтерден келипсиңер, элтер деп жазып берсин тортко силерге. Торттун биягына бетине. Жакшы болот анда көрөм да. Бул эже эмне менен жасап атасыз? Бул карамел. Карамел. Чоң рахмат эже, мындай кооздукту жебей эле карап тургум келет экен. Байке, анда сиз дагы ишканаңыз менен тааныштырып алып бербейсизби? Бердиңизби? Рахмат сиздерге тааныштырдыңыздар. Кайсыл жака? Анда азыр печенье май токоч чыккан цехке баралы. Байке, ошондо бул тортторду канчадан алып келет дүң баадан? Дүң баада биз 230тан беребиз. Анан Бул баягы районго алып барасыздар да торттордун баарын. Өзүңүздөрдүн кардарларыңыз бар? Тиги көп жылдан бери иштешип жүргөн кардарларыбыз бар. Ошол жака бул жак дырылдаган эмне болуп атат? Ооба, бул жак азыр миксер иштеп атат. Бул жактан бизде
рулеттер чыгат, печеньенин түрлөрү чыгат. Печенье канча түрү чыгат? Печеньенин бул жерде 3-4 түр чыгат, рулеттер чыгат. Ошол. Баштаганда сыр болбосо байке, канча каражат менен баштадыңыз? Баштаганда бир почти 0 жок десем деле болот да. Бир 2-3 кап un, 1 кап сахар, бир 200 килограмм маргарин, ушундай бир 10 000 сом тегерегиндеги акча менен баштаганбыз. 10 000 сом тегерегиндеги. Мен өзүм ошо Бакайырдан эле Бакайырдын кызы болом, Бакайырдын келини болом. Кудайга шүгүр 4 балам бар, жолдошум бар. Ушул цехте иштегениме, Аскат байкенин цехинде иштегениме 5 жыл болду. Эң биринчи ушу Аскат эке ачкандан кийин, бир 2 жылдан кийин иштедим, кошулуп. Печеньеде ромашка деген печеньелер жасадык. Кудайга шүгүр андан бери Аскат акенин цехи өнүгүп атат. Рулеттер чыгып атат, торттор чыгып атат. Ошол цехтин аркасында мына Кудайга шүгүр балдарды багып, жакшы турмушта өтүп атабыз, тиричилик кылып атабыз. Бул токоштун аты заварной деп коебуз. Бул токошту эң биринчи камырдан даярдалат, жумурткадан, жаңы камырдан. Аларды даярдап алып биз мешоктордон өткөрүп, формага келтирип, форма менен бышырып алабыз дагы, даяр болгон печеньелердин ичине мындай сливкилерди куябыз. Бул эми келечектеги идеябыз. Жакында ошо өлкөнөн чыгарсакпы деп атканбыз. Ошону могу жаңы бүттү печкасы. Азыр формаларын дайындап атабыз. Бул печканы кайдан алдыңыз? Печканы бул өзүбүздүн эле инилерибиз, айылдаш инилерибиз жасады. Ал Казакстанда ушундай печка жасап иштечү экен, бизге ушу жасап берди. Бир бышырганда ошондо канча дана? Бир бышырганда 1 кап бышып чыгат, 1 кап 120 штук чыгат. Бул кыймылдайт. Бул тегеренип турат да. Бул табактар тизилет ушул жерде. Бул жерге формалар тизилет. Формалар турат да. Бул айланып бышып берет. Ооба, улам бышканын чыгарып алып берет, кайра салып берет. Бул аппаратчы бул. Бул болсо расстоечный шкаф деп коет, бул подъем берет камырга. Бул дагы ошол бала жасады. Камыр көтөрүштүрбөй. Бул подъем берет. Камырга подъем берет да, көтөрүлөт. Биринчи буга салат, подъем камыр көтөрүлгөндөн кийин буга салып бышырат. Ошо айылдашта инилериңиз эле импорттон жасакан турабы эштерде? Ооба, булар өз. Бул эми как ини катары 80 000 сомго жасап берди, буну арзаныраак кылыпчы. Ата өзү кымбат жасалат. Инилери да калың. Материалын бүт сатып алып бердик, сатып бердик. Ал ошо жасаган акысына 80 000 сомго жасап берди. Материалдан сырткарыбы же? Ооба, материалдан сырткары. Бул жакта биздин печенье чыккан цехибиз менен тааныштырайын. Бул эшиги? Ооба. Бул жерде азыр 4 киши иштеп атат. Бул жерден биз песочный печенье деп коет ошо. Песочный печенье чыгарабыз. Ооба. Бул жерде 2 түрү бар окшойт да байке? Ооба, бул ромашка деп коет бул. Бул лепесток, жалбырак. Булар эмнелери сыртында? Сыртында кокосовый стружка. Ушундай печеньелерди алгач өзүңүз жасагансыз. Ооба. Башында өзүбүз, эң башында өзүбүз бышырып жүрдүк. Анан акырындап бышырганга убактыбыз деле болбоду да. Башка иштер менен элек болуп калдык. Күнүгө ар кандай өздөрүнүн нормасы бар. 4 киши иштесе 4 замес деп коет. Бир заместе 40 кило чыгат. Ошондо 4 кишиники 160 кило чыгат. 5 киши, ооба, 5 киши иштесе 5 замес деп коет. 200 кило чыгат. Ар кандай 3 киши иштесе 120 кило чыгат. Ушундай. Бул канчадан сатасыз килограмм? Биз 80 сомдон сатабыз. Оптовый баасы 80 сомдон. Магазиндер 100дөн, 120дан ар ким ар кандай сатат. Бул биздин эң биринчи алган печкабыз. Өзүбүз сатып алганбыз. Бишкектен алганбыз. Бул илгерки эле Союздун печкалары. Бул жерде бир бышканда канча килограмм чыгат? Бул
бир бышканда бир 10 килонун тегерегинде бышып чыгат. Бүгүнкү биздин каарманыбыз ушул айылдын тургуну Аскат байке жанында турат. Азыр өзүнүн короосунда эле мындай чакан ишкана ачып алыптыр, таттуу азыктарды чыгарган. Бурса дагы кеңейе эстеп атабыз. Мынакей ушул эле айылдан 15 чакты адамды жумуш орду менен камсыз кылып атыптырсыз. Ишиңиз илгери болсун, өнүгө берсин. Рахмат, айтканыңар келсин. Сизге чоң рахмат. Сиздердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Биз бурса анда сиздин айылыңыз менен дагы таанышып, жашоо тиричилиги менен жеринен тааныша берели. Мына азыр ушул айылдын аксакалдары эмне кылат деп сурасам, ушул жерге келип бильярд ойношот деп жатышат. Азыр мен аксакал, айыл аксакалдары бильярдты кандай ойнойт экен? Бирге кирип таанышып чыкмакчымын. Биз менен болуп туруңуздар. Мен атым Жакшылык, Элдер телеканалында мен айылым деген көрсөтүүдө. Сиздер ушул жерде бильярд ойнойт деп келип калдык. Элдер айтышсыздар. Жакшы турасыздарбы? Сиздер кайсы убакта ойнойсуздар бильярдты? Качан баштадыңыздар дегендей? Биз ушул декабрдан баштайбыз да биз. Бул жумуш эмени? Оюнду. Ага чейин жыйынтерин, ноябрь айынын баары жыйынтерин да. Фасол жанагы көмүр чакты жыйнап алабыз. Ат канча айтып бербейсизби? Ат. Свой. Эртең менен эле ушул жака жүрөсүздөрбү? Олдордо бар гүлдеметке келебиздар. Анан келип мына ушул жерде ойнойбуз. Аксакалдар баарыбыз пенсияга чыгып алганбыз. Азыр төртөөңүздөр ойноп жатасыздар. Төртөөңүздөр ойноп. Эки-экиден болот. Ким экөөсүздөр? Мен Айрахым деген. Күнөкөз Шерик болуп ойноп атырык. Айыл азыр шаардан айырмасы жок. Шаарда деле ушундай бильярд. Айылда шаардан айырмасы жок. Кышы менен бильярд терме кылабыз. Орда атабыз. Шахмат ойнойбуз, анакта чемпиондорубуз бар. Ордону көрбөй калдар, ордону ойнойбуз. Мынакей мындай чемпионубуз бар. Аксакалыбыз. Эң аксакалыңыздар, сакалдыңыздар чемпиондор э? Областтын чемпионатына катышып жүргөн киши. Картып неметип койдуңар Мактабайсыздар. Сүрдөмө ойнойбуз. Болгондон түшө салсаңдар камеранын башында. Сиз мурда ойноп жүрмүсүз беле? Баары ойнойт, баарысын ойнойт, бүтүн ойнойт. Жаштарга да ушундай арак ичпей, трезвый. 6 ай жайы менен иштейт балдар. Анан кышы менен эмне кылабыз? Бильярд ойнойбуз, шахмат ойнойбуз, ордо ойнойбуз. Ушул чайыңыздарды тиңде куюп алып, чайды коюп, чайдан берде мына Анарбек деген инибиз ушул кыз айларын уюштуруп өзүнүн жанынан өзүнүн чөтөөнөн дегендей. Чай уюштуруп койгон. Үшүп баратсак оны печкасы бар, печка иштеп турат. Канча саатына канча тыйын бересиздер бул жерге? Саатына өзүнүн ставкасы бар. Билет алып ойнойбуз кадимкидей. Буга да бирликке түшүп турсун. Баасы канча баасы? Куруп аткандан кийин биз буну бекер ойнобойбуз. Ветерандарга 50ден деп коет. Саатына 50. 50ден. Анан жаштар. Киши башына эсен бул жер? 1 саатына 1 саат. 1 саат 50. Эди саатын эсептейт. Ветерандар аксакалдарга да 50 сом деп коет. Жаштар берегиси келгендер болсо коет. Мындан кел. Бизди багы аксакал деп сыйлап коюшат да баары. Ойнобой өтүп кетти. Biz ошончу баягы арзан жакка жакын жакка качабыз да. Жаштар ойнаса болуп чыгасыз десеңиз. Жок, саат бүткөндө карап турабыз. Бүтүп турасыз. Ким болот? Эздеген кыйын болуп калат да. Азыр эсеп канча болуп атат? Ким утат? Азыр 2-3-2-1 экен. 2-1. Ким экөөбүз жок, мына аксакал бул киши эми бурутан ойноп жүргөн. О чемпионатка катышып жүргөн киши менен бизде түк бар да. Тең тайлашып ойноп атат. Сейитбек деген адам. Башка айылдагыларга сунуш пикирлериңизди айта кетиңиз. Мен башка айылдарда эгер ушундай бильярд жок болсо, бильярд курсун. Эң жакшы бул. Анткени дүйнөнүн чемпионун Кыргызстан алып атпайбы? Бильярд каяктан чыкты? Айылдан чыккан, ошол бала да айылдан Покровкадан ойноп жүрүп чоңойгон. Мына дүйнөнүн чемпиону болуп, 2 жол, 3 жол чемпион болду. Канбек Сагыналиев. Канбек Сагыналиев. Биздин коңшу райондон чыккан ушул. Сиздер
таластык кылып көп мактанып койгон жоксузбу я? Чемпион болду, чемпион. Таластык көп. Бардыгы жокпу, ошону мен Чемпион. Yok boşta mı? Ben çın айтып атам. Чын айтады, болгон айтып атам. Болбоду мактаныш керек. Болду, жакшы кыласыздар силерге. Болду, жакшы кыласыздар. Жакшы айрабыздар. Дипломда да бул жерде карайлы. Дипломда окшойсуң? Мен о акемде, акем кат. Аяп атасыз да? Акем. Дагы мактап койдуңуз, вакыт. Акем. Акем кат. Вакыт жакшы кыласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда көрдүк айыл аксакалдары кандай позитивдүү жашоо болгон көз карашы кандай экенин. Мына ушул жерде келип алып бильярд ойноп, шахмат ойноп жаштарга үлгү болгону бул бир гана айылын эмес, бүтүндөй өлкөбүздүн жетишкендиги десек жаңылышпасак керек. Эми мындан ары дагы айылды улай берсек. Бирлик ооз сөз сурайын, эже? Сиздердин айылыңыздын аты Бакайыр, э? Бакайыр. Эмнеге Бакайыр болуп калган? Бактылуу. Бак көп экен да. Анан кийин бактылуу айыл болсун деп коюптур. Мен улам ушуну укканым ушундай да. Чоң аталарыбыздан укканбыз ушундай. Ушундай? Сиздики башкача вариант. Башкача вариант. Жакшы, рахмат. Бакайыр деген бай илгери ата-бабалардан калган бул бактын немеси баштанат. Биз деле ата-бабалардын немесин билбейт экенбиз, биздин түшүнүк боюнча. Жакшы турасызбы? Сиздердин айылыңыздын аты Бакайыр турбайбы? Бакайыр. Эмнеге Бакайыр болуп калган? Бул анчын көп отуруш керек, айтып беришти. Кыскача. Эмне үчүн? Бул илгери атабыз жерди жайлаганда, бул жер жакшы жер экен. Бакайырлуу жер болсун деп Бакайырлуу койгон, э? Ошодон Бакайырдан Бакайыр болуп. Жакшы, рахмат. Таластын аягында бак, анан айры. Ана өзөндөн киргенде өзөн эки бөлүнөт. Нарак барганда. Бир жагы оң жака, бир жагы сол жака. Ошол бак, айры деген сөз эки бөлүк деген сөз экен да. Бак анан бара атканда эки бөлүнүп, анан ошо бак, айры. Кыргыздын немеси боюнча. Ошонтип Бакайыр деген ат илгертен эле калып калган экен. Урматтуу замандаштар, бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында биз Талас облусуна караштуу Кара Буура районунун Бакайыр айылын чагылдырдык. Мына ушул айылды чагылдырдык, бирок айылдын үстүнөн көргөзүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби дегенде, ушул жерден 10 метр ары жагы мен деле ушул жерден отуруп көрүүгө мүмкүнчүлүк таппай жатам. Себеби дегенде, туман. Баягы биз башында айтып кеткен туман дагы деле каптап турат. Биз аябай эле үмүт эттик эле, бирок мүмкүнчүлүккө байланыштуу ал туман кетип калган жок. Айла жок, аба ырайы деген аба ырайы экен, бизден көз каранды эмес болсо. Ооба, эгер сиздерде өзүңүздөрдү айылыңыздарды тартырыңыздар келсе, же кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, экранда турган телефон номерлери аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Буюрсайымки чыгарылышта биз сиздин айылга барып калабыз. Ааламга жол айылдан башталат.
жана Мирлан Муратов продакшн студиясы тартуулайт. X Factor Кыргызстан. Телешоу концертте өзгөчө таланттар кабыргасы менен бийлеп, жанды уурдап, кызыктуу көз жоосын алган шоу. Ушул эле X Factor Кыргызстан долбоору Баткен шаарынын драма театрында 16 мартта өтөт. Сурап берүү телефону 0708 37 38 22. Sen mektebiңдин таза болушун каалайсыңбы? Сенин мектебиңдеги санитардык көйгөйлөрдү көрүүгө баарынын көңүлүн бул. Ректор менен таптаза.kg сайтында бөлүш. Эгер сенин мектебиңде самын же даарат кагазы жок болсо, аны сүрөткө тартып жана аны айтып бер. Таптаза.kg сайты менен сен мектебиңдеги санитардык шарттарды жакшырта аласың. Таза мектепте окугуң келсе кошул. Ова, тендерди уттук. Порталдан көрдüm. Мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталы, таза келишимдер, айкын эрежелер. Илим менен техника. Саламатсыздарбы, эфирде заманбап көрсөтүүсү, сиздер менен мен Гүлзат Өмүржакова. Жаңы түшүнүктөр. Адамга тийгизген зыяны же пайдасы. Заманбап. Жума жана жекшембе ЛТР каналында. Өнөр менен жылдыз болуп жангандар. Ата бабаларыбыздын кашыктап чогулткан байлыктарын биз чөмүштөп чачпайлы деп. Калем менен дүйнө кезген каармандар. Эмгек менен эл оозуна алынып, бүт өмүрү өрнөк болуп калгандар. Өз үчүн, өз жашообуз үчүн өзү жооп бериш керек, өз аракет кылыш керек. Зололо автордук көрсөтүүсүндө. Тамтыгы чыккан ырлар болгондуктан биздин жаш муундар ошол ырларды тыңдап, ошол ырларды угуп, өздөрүнүн эстетикалык табитин талкалап бузуп жатат. Ыр майдан. Бар бололу түгөндөйлө курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Кыргыз поэзиясынын залкар акыны Алыклы Осмоновдун 100 жылдыгына арналган республикалык марафон өткөрүлөт. Марафон Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 9 апрель күнү саат 10:00-дөн 14:00-гө чейин болот. Улуу акындын талантына таазим этели. Башка жол жүргүнчүлөр үчүн тоскоолдук кылбаган. Кылмыш жана жаза. Ар жуманын шейшемби күндөрү ЛТР каналында.